Акыркы жылдары тартип сакчыларына болгон элдин ишеними төмөндөп бараткандай, пара алуу же кандайдыр бир башка кылмыш иштерине милиция кызматкерлеринин тийиштиги барын илинген фактылар жогорудагы көрүнүштүн бирден бир себеби. Бирок кандайдыр бир мыйзам бузуу катталса, дароо ички иштер органдарына кайрылууга мажбурбуз. Деги эле милиция кызматкерлери кандай шартта иштешет, кылмыштын бетин кантип атышат, кандай кылмыштар көп катталат, ушул сыяктуу суроолорго жооп алуу максатында Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына барып, милиция кызматкерлери менен бирге кечки 6-дан таңкы 4-кө дейре нөөмөттө турдук. Хорошо, азыр жиберем участковыйды. Айта кетсек, Ленин району Бишкек шаарындагы кылмыш көп катталган аймактардын бири. Күнүнө 30-40тан чакыруу келип турат. Шаарда негизинен баягы ушу өлгөнгө байланыштуу же болбосо жанагындай жоголгон же үй бүлөлүк жаңжалга байланыштуу чакыруулар көп болот. Алгач эле нөөмөт бөлүмүнө Шевченко көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринен орус султундагы адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түштү. Внимание, следственная оперативная группа, срочно на выезд. Следственная оперативная группа, срочно на выезд. Бул жакта деген баягы өлүктүн өздүгүн такташ керек. Эмнеден өлгөн себебин такташ керек. Андан кийин эгерде эч кандай себеп жок болсо, мына биздин ырыламанттан келген кызматчылар турат, ошолорго өткөрүп берилет. Андан аркысы баягы соттук медициналык экспертизадан чыккандан кийин из ээлерине кайтып берип, өлүктүн денесин жашырышат. Бир нече убакыт өткөн соң маркум өз ажалы менен өлгөнү белгилүү болду. Коңшуларынын айтымында каза болгон жаран эпилепсия менен ооруп, көптөн бери арак ичип жүргөн. Андан кийинки сапарыбыз Ленин райондук ички иштер башкармалыгына караштуу номер 1 шаардык милиция бөлүмү көздөй уланды. Ал жакта рейд учурунда мас абалында кармалган жарандардын өздүгүн тактоо иштери жүрүп жатыптыр. Азыр мына жарандардын документтери жок жанында, мас абалда коомдук жайда жүрүшөт. Азыр текшеребиз, административный протокол түзөбүз, кое беребиз, эскертебиз, предупредитебиз. Азыркы маалда мына үчөөтөн көрүп атасыздар, мас коомдук жайда жүрүшөт. Ошондой эле бул жерде уурулук фактысы менен кармалган шектүү жана күбөлөрдү беттештирүү ишине күбө болдук. Бул жерде уурулук болгон, бул күбө катары болуп, кустанай автобус чыгып атат. Бул жерде шектүү шерелүүгө буруп, ошонун шерелүүгөн көрсөтөбүз, туура эмес болгондуктан биз күбө менен беттештирип атабыз да. Номер 1 шаардык милиция бөлүмүнө караштуу номер 2 аймактык милиция пункту көздөй бет алып, аталган жайда да иш кызуу жүрүп жатканына күбө болдук. Имя? Владислав. Биздин участокто патрульный постой служба түнкү саат 11ге чейин мөөнөт өтүшөт. Ошо тапта өзлөрүнүн участогунда болгон ушундай көчөдө ичкен, нарушение кылган, мелкий нарушение кылгандарды УПМге участок пункт милицияга алып келет. Бул жакта бул жашы 18-19 жашта балдар экен, бирөөсүн тууланган экен, коомдук жайда ичип отурушкан экен, патрульный постой службалар алып келди. Ошолорго карап протокол толтуруп, өзүбүздүн эскертүү ишибизди кылып атабыз. Түн ортолоп калган маалда Үмөталиева көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жашоочусу жанаша жайгашкан батирдин эшигин бирөө тепкилеп тынчын алып жатканын кабарлап, нөөмөт бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте айтылган дарекке жетип бардык эле. Бирок шаар тургундарынын тынчын алган бирөө жарымды көрө алган жокпуз. Нөөмөт бөлүмүнө жалган чалуулардан тышкары күлкү келтиргенде чакыруулар келип түшөт экен. Алса кошунамдын мышыгы уктатпай жатат, сыналгым иштебей калды, газ өчтү жана башка. Мындай учурда милиция кызматкерлери айтылган дарекке барып, маселесин чечип берүүгө аргасыз. Андан кийинки чакыруу Ленин райондук хакимият кызматкерлери тарабынан келип түштү. Алар Жибек жолу көчөсүндө мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө чара көрүүнү суранып кайрылышкан экен. Хакимият кызматкерлеринин айтымында бул жерде ишкердик жүргүзүп жатышкан жарандарга бир нече ирет жол боюна чыкпагыла деген эскертүү берилген. Бирок алар болбой эле көчө боюнда шишкебек сатуусун улантышкан. Мангал ээси биз ушуну менен жан багабыз. Карапайым калктын колундагы нанын алгычакты чоңдордун жол боюндагы кафе ресторандарына кол тийгизип көрбөйсүңөрбү деп капа болуп кала берди. Өткөндө эле эскертүү берип кагаз жазып кетпеди беле. Милиция кызматкерлеринин айтымында айрым учурларда чакыруулар биринин үстүнө бири келип жетишпей калышат.
Маалымат катары айта кетсек, Ленин району боюнча августтун 26-сынан 27-сине караган түнү орчундук кылмыш иштери болгон жок. Бирок денеге атайын зыян келтирүү боюнча 9 факты, дайынсыз жоголгондор боюнча 2 факты катталды. Мезгилсиз өлүм 3, ал эми өз өмүрүнө кол салган 1 факты катталды. Тоноочулук 1, уурулук 7, алдамчылык 5, бейбаштык боюнча 2 факты орун алды. Сөз акырында коомдук тартипти сактоодо талыкпай эмгектенип келе жатышкан милиция кызматкерлери бар болсун демекчибиз.